бизнес ачуу боюнча сөзсүз түрдө акча кереги жок. Эгерде жаңы баштап аткандар толтур акча менен баштасаңар, бул 90% шанс силер ошол акчаны жогото аласыңар дегенчи. Элестетергиле силер мергенчисиңер. Бир мындай аскерсиңер деп коелу, силер биринчи очередте мындай бир нерсе менен атып атканды үйрөнүп алыш керек. Мындай көзүңөрдү мейлеп, кандай туура кетип атабы, туура эмес кетип атабы депчи. Анан сразу көбүрөөк акча берсеңер, силерге как будто бир пушканы берип койгондой эле, ат дегенде силер атасыңар. Анан мындай бир жакка направлять этип туруп атканда, вдруг силерге мындай керек эмес, наоборот өзүңөрдүн досторуңардын же жакшы бир жакка тийип, наоборот өлтүрүп алышы мүмкүн да. Мындай согушта, например, точно метр, сантиметр менен точно удар болуш керек да. Анан мындай жаңы баштап аткан ишкерлерге менин оюмча биринчи жок дегенде рогаткадан башташ керек, жок дегенде жаадан башташ керек, же кичинекей бир пистолеттен башташ керек. Ошондо мейлеп үйрөнөт да. Сразу акча көп берип салса, ал наоборот зыянга алып келиши мүмкүн. Мен аябай көп историяларды билем, ушундай. Кээ бир кишилер 4-5 жыл иштеп, акча башка жактан иштеп, акчаны топтоп, анан ал акчаны 1-2 айдын ичинде баарын жоготуп, анан бизнес меники эмес экен деп ойлоп калат да. Менин оюмча бизнес баары жашаса болот, бирок анын өзүнүн мындай кандай десем, закондору бар. Ошол закондору менен силер иштешиңиз керек да. Просто кичинеден аракет кылып, баштап көрүп, жана айткандай эле биринчи очередте сатып көргүлө. Кайсы тармакка кызыгып атсаңар. Ойлойсуңар, ооба биз аябай чоң бир сразу производствону ачыш керек депчи. Бул эски Советский Союздан калган ой жүгүртүү да. Сразу ал кезде чоң заводдорду салыш керек болчу, тигиниз керек, мунуш керек болчу. Кой тигиндей жок. Мейли ал ошол башка бирөөлөр бар да ушул тармакта. Биякта даже жок болсо чет өлкөдө бар да. Ошонун продукциясын алып, бияка алып келип сатып көргүлө. Же бияктан чыгарылып аткан продукцияны чет өлкөгө алып барып сатып көргүлө. Саткандан кийин силер уже каналдарын баарын түшүнүп алгандан кийинчерээк кайра ошо өндүрүүнү өзүңөр деле баштасаңар болот.